aytadi. Waqala ibn Abbas yushik an tanzil alaykum hijaratun min as-sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr ve Umar. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın sözünü alıp geldi. Men sizlerge Peygamberimiz aytты деп айтсам, sizler mağa Abu Bakr, Umar aytты деп айтасыңар o deydi. Бұл жерде kimde kim şeriatta dalilde açık ayıkın bilgen bolsa, anda al dalilge ешкимдин sözünü karşı koygon bolбойт ekendигini айтып атат. Bir maselede açık ayıkın dalili menen bildingби туура ekendигini. Анан ошол маселеге Peygamberimizin sözünөн, Allah Taala'nın sözünөн bilgen bolсоң, şeriatta etibарга алынган dalilдердин негизинде bir маселени биле турган болсоң, ошого каршы bir алымдын оюн алып келе турган болсо, ошол далилге каршы алып келе турган болсо, ал алымдын кадыр баркы канчалык жогору болсо дагы, канчалык илимдүү болсо дагы, канчалык авторитети болбосун, ошол хадиске каршы анын сөзүн алган болбойт деп атат. Абдулла ибн Аббас айтып атат. Мен коркомун дейт, силерге асмандан таш жагылсынан дейт да. Таш жауып калуусунан корком дейт. Неге? Мен силерге дейт, Пайгамбарыбыз айтты десем, силер мага Абу Бакр, Умар айтты деп сахабалардын сөзүн айтып атасыңар дейт. Абу Бакр, Умар ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат. Эгерде адамдар Абу Бакр менен Умарды ээрчип турган болсо, алар туура жолго хидаятка келет дейт. Башка хадисте айтат, Абу Бакр менен Умарды ээрчигиле деп буйрук кылып айткан. Башка хадисте айткан, силерге менин жана менин халифа Рашид болгон халифалардын сүннөттөрүн ээрчигиле. Ал Абу Бакр, Умар, Осман, Алилер. Ошолордун сүннөтүн ээрчигиле деген. Демек, ошондой кадыр бактуу болгон сахабалар. Пайгамбарыбыз ошолорду ээрчүүгө буйруган. Ошолордун сөзү дагы эгерде Пайгамбарыбыздын сөзүнө каршы чыга турган болсо, алууга болбосо, андан башка адамдар канчалык алым болсо дагы алган болбойт.